Индиянын тургуну аялы 3-чү ирет кыз төрөгөнү үчүн анын бетине кислота төгүп салды. Индиянын Морадабаб шаарынын тургуну аял уктап жаткан кезде кыз төрөгөнү үчүн бетине кислота төгүп салды. Бул тууралуу чет элдик басмалар жазып чыгышты. Маалыматка жазылгандай 25 жаштагы келин оор абалында жандандыруу бөлүмүнө келип түшкөн. Анын бетине, колуна жана курсагына кислота төгүлүп күйүп калган. Ал эми келиндин жолдошу болгон окуядан кийин изин жашырып качып кеткен. Учурда полиция кызматкери издөө иштерин жүргүзүп жатышат. Жубайлар 9 жылдан бери чогуу түтүн булатып келишкен. Алардын ортосунда 2 кызы болгон. Биринчи жолу кыз төрөгөндө жолдошумдун туугандары мени зекип баштаган. Убакыт өткөн сайын алар мени жемелеп, басынтып жатышты. Өткөн жолу 2-нчи ирет кыздуу болгонубузда мага карата кол көтөрүүлөр башталды. Кыздарым үчүн баарына чыдап жүрө берем, дейт билдирүүнү жабырлануучу.